Тамчыга 5 жылдыздуу мейманкананы ким салат? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Тамчыда Хан Теңири 5 жылдыздуу мейманканасынын курулушуна капсула салды. Иш-чарада Ташиевди президенттин иш башкаруучусу Каныбек Түмөнбаев жандап жүрдү. Ташиев бул мейманкананын курулушуна инвестор 160 миллион доллар жумшай турганын айтып, бул өлкөдө саясий жана экономикалык туруктуулук орноп, коррупционер чиновниктер азайганы себеп деди. Ушундай чоң инвесторлор келе баштады. Бул бир эле көлгө келип аткан жок. Көлдү мына суусуна кызыгып, көлдүн жээгине салайлы деп. Мамлекетибиздин бардык жагына келип атат. Эртеге туруп бүрсү күнү мына Жалал Абадта чоң аэропорт курулганга бара жатабыз. Эртең мына президентибиз өзү барып ошол курулуш кутчасын сала турган болуп атат. Жалал Абад шаарындагы Петролиум деген заводубуз бар. Мамлекетте жалгыз биздин бир кичинекей май чыгаруучу заводубуз бар эле. То есть бензин, то есть нефтени кайра иштетүүчү. Ошол жерге 400 миллион долларлык инвесторлор келип, жаңы завод курулуп атат. 400 миллион. Бул деген почти жарым миллиард долларлык келип атат. 2 жылдын ичинде куруп бүтө турган болуп атат. Ташиев инвестор ким экенин ачыктаган жок. Бирок Медиахаб ачык маалымат булактарынан Хан Теңири мейманканасынын ким курарын тактады. Юстиция министрлигинде ушул жылдын 14 августунда Хан Теңир International компаниясы катталган. Документте ишмердүүлүктүн түрү деп мейманкана кызматын көрсөтүү деп жазылган. Бул компаниянын жетекчиси Акбарали Абдразаков, ал эми негиздөөчүсү Айбек Батырбеков, Абдыманап Бегишев, Ольга Козыева. Биринчи эле көзгө Акбарали Абдразаков урнат. Ал жаңы Ак үйдү курган Иншаат Строй Билдинг компаниясынын директору жана негиздөөчүлөрүнүн бири. Президент ынтымак кордонуу бул компания өз акчасына куруп берерин, анын ордуна Иншаат Строй Билдингке Бишкектен 16 гектар жер бөлүнөрүн айткан. Кийин министрлер кабинетинин токтому чыгып, компанияга 25 гектардан ашуун жер берилгени билинген. Компанияга 23 гектарды ынтымак паркынын бет маңдайынан, 2 гектарын 12-Кичи району тараптан бөлүнгөн. Өткөн жылдын сентябрында Азаттык Иншаат Строй Билдинг менен стратегиялык маанилүү объектке жооптуу президент иш башкаруучусу Каныбек Түмөнбаев менен болгон байланышын иликтеп чыккан. Ынтымак кордосу 31 августта пайдаланууга берилди. Түмөнбаев анын аянты 39.700 чарчы метр болгонун айтып, ал эми жаңы Ак үйдүн курулушуна канча акча кеткени толук эсептелип бүтө элек деген. 31 августта президент Садыр Жапаров Ак үйдү кургандарга сыйлык тапшырган. Иншаат Строй Билдинг компаниясынан 3 киши сыйланган. Анын ичинде директор Акбарали Абдразаков дагы ардак грамота алган. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Абдразаков Акбарали, Иншаат Строй Билдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун директору. Акбарали Абдразаков эми Тамчыда 5 жылдыздуу мейманкананын курулушун дагы жетектейт. Министрлер кабинети президенттин иш башкармасына караштуу Тамчыда 10 гектар жерди жана Караколдогу 1 гектар жерди 49 жылга ижарага берген.